Манастап ураан чакырып, тайторуну сүрөп кел. Ошентип Семетей Ысмайылдын колунда тарбияланып, о дүйнө кеткен Манастын ата экенин, жери талас экенин билбей өсөт. Атасы Манасты тарткан Семетей күйүп турган чок чыкты, күркүрөп турган от чыкты. Букар шаарында мындай тентек жок чыкты. Келгендер көрсө камады, душмандын баарын сабады. Тентегине чыдабай бүткүл калалуу Букар жадады. Ошондо ак селдечен кожолор, дарс окуган молдолор Темиркандын астына келип, арызга олтурушуп, Семетейдин тентектигин тыйыңыз, болбосо Букарага же ал турсун, же биз туралы дешет. Ошондо Темиркан кандыгына салып, алар менен урушуп, балага теги жайын билгизбегиле деди. Бирок өзү ойго батты. Эл оозунда элек жок. Эселик тууган жаман журттун бирөө балага эли бөлөк экендигин айтып койсо, таятам тегимди жашырып бузукулук кылып жүргөн экен деп мага таарынып калбасын деп ойлонот. Андан көрө атагын уккан кишиге Айкөл Манастын ашын берейин, акылсыз чабал адамга баламдын тоюн кылайын, Семетейге алтын таажы кийгизип, алтын такка мингизип кан көтөрөйүн деп ойлонот. Ошентип журт атасы болгондо токтолор деп ойлоп, Сегизкан элге кабар бердирет. Бул жөнүндө келгендерден кеп уккан Каныкей 60 асый тайторуну Семетейге төлгө кылып чапмак болот. Эгерде балам атасын тарткан эр болуп, таласка кайра кондурса, чапкан атым чыгып келет. Жок, чыкпай артта калса, анда балам атасын тартпай калганы деп ойлонот. Ошентип Каныкей чиймек болуп сызыкты, кылмак болуп кызыкты, каралуу жүрүп атын чаап, Букарага баштамак болду кызыкты. Тайторуга күрүчтөн күрмөк жем берип, күндө терин алып, арпадан аса жем берип, таптай баштады. Тулпардын сасык терин алуу үчүн күүгүн кире күн бата Букардын чениндеги ак чийдин сары талаасына чаап турду. Кокустан тайтору астында келсе, көрө албаган бирөө жолун торгобосун, атымды коргоюн деп Каныкей олоңдой болгон чачын төбөсүнө түйүп, үстүнө Семетейге арнап өзү жасаган суусар бөрүктү баса кийди. Үстүнө кең күрмө, келишимдүү суп чепкенди кийип, сыртынан Манастан калган боз кесени курчанды. Алтын жаак айбалтаны белине илинди. Кыпкызыл болот сыр найзаны колуна алды. Шири коружунга толтура ок даарыны ак бурчукка артты. Кетмен туяк, кең соору, кенен жердин тулпары, чаба турган тайторуну көкүлүнө көк жибек менен түйдү. Жолго чыгаарда ак байбиче энеси Чыйырдыдан батасын алды. Каныкей тайторуну жетелеп, касабасы калкылдап, жабдыгынын баарысы тула бойдо жартылдап, Букарага кирип барды. Тойго келген Сегизкан анын аял экенин билбестен эки колун боорлоруна алышып, чуркурап салам айтышты. Кең көкүрөк жайык төш, келберсиген шер экен, 12 мүчө тең келген, сөлөкөтү сөйлөтү, атка минген келбети Манас өңдүү көрүнөт, же Манастын жээни, же Манастын тайыбыйм, кан көтөрүп алсакпы, деп таңданышты. Каныкейди тааныган Букардын билармандары Темирканга келип, тентип келген кызың ат жабам деп, эркекче кийинип, жыйлигип калыптыр. Чапкан аты артта калса, Сегизкан элине шылдың болобуз, тыйыңыз дешет. Анда Темиркан кароого чыгып караса, чын эле Каныкей эркекче кийинип, ат жапканы келиптир. Аны көрүп Темиркан тардыгып, Каныкей, бул жоргоңду кой, сенин атыңды сүрөөчү элиң жок. Ат чаап уят болбо, мал керек болсо 4 тулпар чаап жатам. Ошолордун байгесин ал деди. Каныкей атасы жесир дегенине арданып, тайторуну байге үчүн эмес, төлгө үчүн чаап жатканын айтып, жолун тоспоосун суранды. Ошентип Каныкей эшке чыгып, алардын баардыгын санап көрсө, 643 ат болду. Каныкей чабылчу аттарды санап, тайтору менен 6 күн тынбай, суу ичпей,
жарышчуу күлүктөр келгенин байкады. Ысмайыл Каныкейдин ат чапканын угуп, ардыгып Семетейди өзүнө чакырып алып, Каныкейди жамандап кирет. Аял башы менен ат чаптырып бизди уят кылат. Эгер чаап аткан аты артта калса, эжеңдин башын кесип, менин алдыма алып кел. Эгер астына чыкса, манастап ураан салып кел, деп Семетейди шайлап жиберет. Каныкейдин ийниндеги жылаңач бала Ысмайылдын көкүтүүсү менен Семетейдин келе жатканын айтты. Ошондо Каныкейдин көзүнөн жашы төгүлүп, көңүлү жаман бөлүнүп, эсилден калган жан ботом, жалынсам болбой курмандыкка чалат деп кайгыга батты. Кайра туруп, көп эле болсо, ажалым жетсе өлөрмүн, мен эмес, бу дүйнөдөн кимдер өтпөгөн, деп бел байлап кайраттанды. Ак борчук оозун бурдеми, чыгырыгын эмерип, чын көзүнө жиберип, манастан калган дүрбүнү салып аттардан кабар алды эме. Оргуп чаң чыгат, оргуган чаңды көргөндө Каныкейден жан чыгат. Алды жагында атасынын ак толпары, андан уда чоң кашка, чоң күрөң, кара кашка 4 толпар келе жатат. Алардан башка аттардан дайын жок. Тайторуну көрө албаган Каныкей кайгыга батып, чыдай албаган Каныкей кара дүрбүнү салганда, кең мойноктун жонунда, кең кырымдын жонунда, башын жерге сала албай, аркардай арыш ала албай, Тайтору 300 аттын артында келе жатат. Каныкей Тайторунун чыкпашына ишене баштап, айга түгүн-ай, караңгы түн келген экен, менин ажалым жетер күн экен, көөдөндөн чыккан баламдан өлө турган күн экен, деп арман кыла баштады. Өз жанын өзү коймак болду. Бирок дагы бир сапар дүрбүнү салып көрдү. Ит торпунун жонунда, кезең кырдын боюнда, 60 арттын соңунда келе жатат Тайтору. Аркардай арыш салыптыр, моюнун жерге салыптыр, болжоосуз арыш алыптыр, желгенине жел жетпей, жеткилең чуркап калыптыр, басканына мал жетпей, башкача чуркап алыптыр. Сүйүнгөн Каныкей жанада бир сапар дүрбү салып, Тайторунун 30 аттын соңунда келе жатканын көрөт. Дагы бир сапар дүрбү салганда, кең ак чийдин боюнда 12 толпар соңунда келе жаткан Тайторуну көрөт. Тайторуну Алманбет, Чубак, Сыргак, Ажыбай, Бакай, Манастын арбактары сүрөп келатканын байкайт. Манасты 12 жыл көрбөгөн Каныкей анын арбагын көргөндө, өзүң менен кошо ала жат деп чыңырып ыйлап, дагы дүрбү салат. Ошондо Тайтору 6 буудан соңунда келе жатыптыр. Аны сүрөмөккө камынды. Таластан Букарага качканда Алманбеттин сыр бараңдан ала келген ошол мылтыктын ичин тазалап, кор дүрмөт менен дүрмөттөп кармап турду. Ошондо Тайтору Темиркандын 3 толпарынын соңунда келе жатыптыр. Каныкей кору дүрмөттү атканда, Тайтору мылтык үнүн укканда чындап жүгүрүп, чоң кашка менен чоң күрөңдү ашып, ак толпарга жынашты. Бир топко ал ак толпар менен Тайтору тең жарышып келди. Акыры Каныкей Тайторуну 7 бута астыга сүрөп чыкты. Аты астыга чыккан Каныкей үстүндөгү жоо кийимдерин чечип, каралуу кейпине келип, эми Семетейдин көзүнө илинбей деп үйүнө кетти.